Адамды кыйноо, кордоо бул кылмыш. Кылмыштын бул түрү дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде катуу жазаланат. Бирок ошол кылмышты далилдөө абдан кыйын. Адамды кыйнап жаткан адам өзү ошол кордоо учурунда тасмага тартып алып таратпаса, аны далилдеш өтө кыйын. Кылмыш жасаган зөөкүр адамды кемсинтип, кыйнап, кордоп жатканын албетте видео тасмага тартпайт. Аганын кереги жок. Ошол сыңары Next TV'нын чыгармачыл тобу кыйноо, кордоо темасы боюнча атайын репортаж даярдап жатып, чындыгында кыйноо болгон окуяны көрсөтө албадык. Ал эми жашоодо өзгөчө укук коргоо органдарынын жабык мекемелеринде кылмышты моюнга алдыруу үчүн сөзсүз түрдө кыйноо ыкмалары колдонулганы жашыруун эмес. Кыйноо учурун видеокамерага тарта албайбыз. Ал учур качан, кайда жана кантип болгонун эч ким билбейт. Бирок өзүбүз атайын аткарып, сиздерге көрсөтүүнү чечтик. Бул көрүнүш албетте көркөм тасмаларда жолугат, бирок ал дагы чыныгы турмуштан алынат. Мамлекеттик жабык мекемелердеги кыйноо кордоого каршы атайын түзүлгөн иш-чара документи дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө колдонулат. Адам өмүрүн кыйноого каршы жана ал кылмышты далилдей турган форманын киргизилиши Борбордук Азияда биринчи болуп Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо тармагы өз жоопкерчилигине алды. Адамды кыйноо, намысына тийип кордоо бул түздөн түз анын саламаттыгына таасирин тийгизет. Жан дүйнөсү жабыркап, уртокмокко алынган жаран денеси ооруп дарыгерлерге кайрылууга аргасыз болот. Кыргызстанда буга чейин кыйноо менен кордоону баштан өткөргөндөрдүн статистикасы абдан аз болгон. Дүйнөнүн көп өлкөлөрү колдонуп жаткан Стамбул протоколунун формасын Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагына да киргизгенден кийин мамлекеттин жабык мекемелеринде, аскер бөлүктөрүндө кыйноо жана кордоо фактылары бар экендиги аныкталды. Бүгүнкү күнгө бул мекемелерден түшкөн арыз 70-ти түзөт. Ал эми аскер бөлүктөрүнөн жалгыз гана арыз жазылганы белгилүү болду. Прокуратура Бермет Барктабасова бүгүнкү күндө дарылоо, оорунун алдын алуу, ден соолукту калыбына келтирүү боюнча медициналык стандарттарды иштеп чыгуучу методолог болуп эмгектенет. Анын айтымында кыйноо фактылары абактарда. Милиция менен УКМКнын убактылуу кармоочу жайларында, жалпы эле мамлекеттик жабык мекемелерде болгон, бар жана болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Болгону кыйноого туш болгон адамды дарыгерлер такай текшерип турушу керек. Буга чейин андай болгон эмес жана кыйноо менен тигил же бул кылмышты адамдын мойнуна койдурган күч органдарында иштеген дарыгерлер да жетекчиликтин оюнан алыс кете алышпаган. Вот этот Стамбульский протокол, про который вы спрашиваете, это международный стандарт, который касается, с одной стороны, юристов наполовину, вход расследования, да, а с другой стороны, медиков, которые должны зафиксировать медицинские доказательства. Стамбул протоколу бул эл аралык стандарт болуп эсептелет. Бир жагынан ишти иликтөө боюнча юристтерге тиешелүү, ал эми медициналык тастыктоолор жагынан дарыгерлерге тиешелүү. Медициналык тастыктоолор деген эмне? Медициналык билими бар гана дарыгерлер оорулууну карап чыгып, адамдын организминдеги өзгөрүүлөр боюнча диагноз коюп, өзүнүн жыйынтыгын чыгарат. Анткени адамдын организми кандай иштерин жана кыйналган, кордолгондон кийин ал организм кандай өзгөрүүлөргө душар болгонун жалгыз гана дарыгер көрүп биле алат. Ушул Стамбул протоколу медицина тармагына киргизилгенден бери дарыгер кайсы бөлүмдө иштебесин, шаарда же айылдык ооруканада дарыгерлик кылбасын, бардык ак халатчандар кыйноо бул кылмыш экенин түшүнүп, бул кылмышка тыюу салынарын билип, кыйноого кабылган адамдардын ден соолугун текшерген соң 24 саат ичинде укук коргоо органдарына билдирүү жөнөтүш керек. Стамбул протоколу биздин системага киргизилгенде көп көйгөйлөрдүн бетин ачты. Психиатрларыбыз көп жылдардан бери туура эмес иштеп жүргөнүн аныкталды. Травматолог, хирургтар, соттук медициналык эксперттер жана башка бардык дарыгерлердин баары өз милдеттерин кантип иштеш керектигин жана өз жоопкерчиликтерин унутуп коюшкандыгы ачыкка чыкты. Алар диагноз койгондо же болбосо тиги же бул оору боюнча жыйынтык чыгарганда колдон келгенин эле жазып жүрүшкөн. Медициналык документтерди толтуруу керектүү, туура эреже менен жүргүзүлүшү зарыл экендигин алар азыр өздөштүрүп жатышат. Анткени биздин кесип саясаттан тышкары болуш керек. Дарыгерлер жынысына, кызматына, жаш-карысына, бай-кедейине карабай, кылмышкерби же ууру экендигине кызыкпай, бир гана анын ден соолугунун акыбалын текшерип, диагнозду туура койгонду жана ага жардам бергенди гана билиш керек. Который имеет медицинское образование или отношение к медицинской помощи, он должен понимать.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 22 статьясынын 1 пунктунда эч ким кыйноого алынбашы керек, эч кимдин ар-намысына шек келтирилбеш керек жана эч ким зөөкөрлүк менен кордолбош керек деп даана так жазылып турат. Эгерде кыйноо болгон болсо, анда дарыгер күч органдары тарапка өтпөстөн өз милдетин так аткарып, адамдын ден соолугунун акыбалын далилдеген диагноз коюп, Стамбул протоколунун формасын толтурушу керек. Иш жүзүндө көп жылдар бою андай болгон эмес. Саламаттык сактоо министрлигинин далилдөө медицинасы боюнча консультанты Бермет Барктабасованын айтымында Стамбул протоколун киргизүүдө чоң кыйынчылыктар жаралган. Почему вдруг подумали, что врач, когда человек поступает в ВВС или в СИЗО, или еще в какое-нибудь там полузакрытое, закрытое учреждение, почему там он вдруг должен выполнять чьи-то чужие интересы, не профессиональные? Укук коргоо же күч органдарынын убактылуу кармоочу жайларынан кылмышка шектелип карамалгандарды дарыгерге алып келгенде эмне үчүн дарыгер өзүнүн ишин аткарбай, бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп, алардын айтканын жазып бериш керек? Ушул жагдайларды түшүндүрүп жатканыбызда өлкөбүздө көйгөйлөр өтө терең экенин түшүндүк. Дарыгерлердин же билими өркүндөтүлгөн эмес, же медициналык жабдыктар жок экендиги аныкталды. Соттук медициналык эксперттердин бири да акыркы 20 жылда чет өлкөгө окууларга барган эмес. Тажрыйба алмашууга чыкпаган аз келгенсип медицинадан да алыстап кетишкен. Эксперттердин көйгөйү менен эч кимдин иши жок болчу. Бул жагдайда айрым дарыгерлер да пайдаланып өз чөнтөгү үчүн иштегени жашыруун эмес. Мисалы кылмыш болсо мамлекеттин кызыкчылыгынан баары өз кызыкчылыгын бийик коюп, дарыгерлерибиз күч органдарына кошулуп алып, негедир тергөөчү, адвокат, прокурор жана сот болуп алышкан. Ак халатчан дарыгерлердин мамлекеттик тапшырмасы кайрылган адамдын оорусун азайтып жардам берүү болуп саналат. Хоть мужчин, хоть пожилых, хоть кого. Тогда вот в этом преступлении многие, получается, что работают на свой интерес, а не на то, чтобы государственную задачу выполнить. Кыргызстандагы эл аралык уюмдардын ичинен Сорос Кыргызстан фонду кыйноо кордоо боюнча чоң иш-чараларды өткөрдү. Сорос фондунун ушул Стамбул протоколу боюнча саламаттык сактоо министрлигине берген чоң жардамын дарыгерлер да белгилеп, ыраазычылыктарын айтышат. Фонддун директорунун милдетин аткаруучу Нурияна Картамбаева кыйноолор боюнча иш-аракеттерди көп жылдан бери жүргүзүп келе жатышканын айтат. В 2014 году у нас началась работа по внедрению Стамбульского протокола. Это руководство ООН по эффективному расследованию и медицинскому документированию случаев пыток и жестокого обращения. В частности, мы помогли Министерству здравоохранения и рабочей группе разработать наш национальный стандарт по медицинскому документированию этих случаев. 2014 Стамбул протоколун биздин саламаттык сактоо тармагында ишке киргизүү боюнча иш-чараларды баштадык. Сорос Кыргызстан фонду саламаттык сактоо министрлигине жана иш тобуна медициналык документтештирүү иштери боюнча өзүбүздүн улуттук стандартты иштеп чыгууга жардам бердик. Себеби жашоодо кыйноо боюнча кылмышты иликтөө кыйынга турарын билдик. Анткени далилдөө жокко эсе. Кыйноолор менен адамды кордоо дайыма күбөлөрсүз болоорун баарыбыз эле билебиз. Андыктан кыйноонун болгонун далилдеген жалгыз гана дарыгер жазган медициналык корутунду болуп эсептелет. Кыйноолорду далилдөөнү жөнгө салуу боюнча баштаган ишибизди жогорку деңгээлге колдоп мыктылаш үчүн Сорос фонду Европа биримдигине долбоор жазды. Жыйынтыгында кыйноолорго каршы күчүбүздү бириктирели долбоору ишке ашып жатат. Анын максаты кыйноолорго каршы турууда ушул маселеге байланышкан бардык тажрыйбалуу адистердин башын бириктирүү. Которые расследуют эти случаи, судебно-медицинские эксперты. Андан сырткары Сорос Кыргызстан фонду тарабынан кыйноолорду документтештирүүнү жеңилдетүү, дарыгерлерге жакшы шарттарды түзүп берүү максатында республикадагы медициналык мекемелердин ремонтко муктаж бөлмөлөрүн оңдоп түздөө иштери жүргүзүлгөн. Бул протоколду толтурууда адамдарга жабырчылыктар менен аңгемелешүүнү конфиденциалдуу түрдө өткөрүү үчүн бизде атайын бир бөлмө даярдалып, алдағы Сорос фондунун жардамы менен 13 миллион 200 долларлык ремонт иштери, инфраструктураны оңдоо, андан тышкары мебель, оргтехникалар менен, сейф менен бизди камсыздап, аларды изилдөөнүн шарттарын кыйла жакшы кылды десем жаңылышпайм. Психикалык ден соолуктун республикалык борборунун директору Урайымжан Исмаиловдун айтымында, мамлекеттин күч структураларынын жабык мекемелеринде адамдын денесине зыян келтирбегени менен курал-жаракты кезеп,
коркутуп же кемсинткенде ушул психикалык жана психиатриялык экспертизалардын жыйынтыгы менен гана кыйноо болгонун далилденет. Мисалы үчүн кээ бир статистикаларга демек карала турган болсок 15 жылы бар болгону 8 экспертиза болсо ушул неме кыйноону коркутууну колдонгон учурда анын 7-өсүн биз бар экенин далилдедик да протокол менен. Яны 16 жылы бул көрсөткүч 57ге чыкты эле, анын биз 30-ун тактап ушу болгонун сот органдарына кайтардык. Быйылкы жылдын 9 айында болсо 40 экспертиза болду. Анын 13-ün биз тактадык. Аны айтарыбыз, кээ бир учурда жабырчылуулар же болбосо баягы тергөө амалдары аткарып жаткан адамдар бул протоколго таянып алышып, өздөрүн бир нече жыл мурда болгон кыйноолорду, соттолуп өткөндөн кийинки кыйноолорду арыз түрүндө кайрылышкандыгын биз далилдөөгө азыр көп убакыт өткөндөн кыйын болуп атат. Это кабинет, где происходит проведение Стамбульского протокола, вернее экспертизы по стандартам Стамбульского протокола. Этот кабинет был оборудован при поддержке фонда Сорос. И здесь тепло, очень уютно, светло, новая мебель и все, что необходимо для проведения экспертизы. Когда подэкспертный заходит в этот кабинет, он садится за стол с одной стороны, с другой стороны стола садится врач-психиатр, психолог, поскольку это экспертиза комиссионная, обязательно присутствует психолог, психиатр, ведется опрос этого подэкспертного. Посторонних лиц в этом кабинете нет. Следователи, конвоиры, все они находятся за дверью этого кабинета. Специально здесь стекло для того, чтобы можно было видеть, что права пациента не нарушаются и действительно проводится экспертиза. Наручники, но не слышно. Наручники, как правило, просим снять, чтобы подэкспертный сам мог подписать заявление на согласие, вернее, подписать согласие на проведение данной экспертизы. Экспертиза оформляется, мы даем заключение примерно вот такого формата, где содержится вся информация о том, что произошло с человеком, который пришел к нам на экспертизу. Обязательно дается согласие подэкспертного, подписывается, подэкспертный пишет свою фамилию, ознакомливается и пишет внизу, дает он согласие на проведение экспертизы или не дает. И ставится подпись подэкспертного, подпись психиатра. И после этого проводится экспертиза по стандартам Стамбульского протокола. Врач-психиатр и психолог совместно отвечают на поставленные перед докторами и психологом вопросы. При необходимости здесь проводится осмотр. Можно измерить рост, измеряется давление. Чтобы это было более конфиденциально, выставляется ширма. И все это делается за ширмой. Времени на проведение экспертизы сколько нужно, столько, в общем-то, и проходит она. Ну, как правило, не меньше 2,5-3 часов. Психикалык ден соолуктун республикалык борборунун соттук психиатрдык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Любовь Астанина өз кесибин сүйгөн тажрыйбалуу адис. Ал ушул экспертиза бөлүмүндө 13 жылдан бери талыкпай эмгектенет. Экспертиза бөлүмүндөгү түзүлгөн мыкты шарттарды тартканы барганыбызда Любовь Астанина келечектеги дарыгерлерге сабак өтүп, кыйноого жана кемсинтүү менен кордоого туш болгон адамдар жөнүндө түшүндүрмө берип жаткан экен. Ак халатчан адистердин айтымында кыйноо бул кылмыш экенин, аны далилдөөдө өз ишин мыкты билген дарыгерлердин жүргүзгөн экспертизасы чоң жардам болоорун ушул студент кезден окутуп үйрөтүү керек. 2008 жылы биз
факультеттин протокол конвенция кыйноо боюнча конвенцияга факультеттин протокол кабыл алынганда ошого биз мүчө болуп ошол факультеттин протоколду ратификация кылганбыз. Ал факультеттин протоколду ушул ар бир мамлекет ошол факультеттин протоколду ратификациялаган. Ар бир мамлекет кыйноону алдын алуу боюнча бир механизм, бир органды түзүш керек болчу да. Биз ошол факультеттин протоколго киргенден кийин биз уже ошол органды түзөбүз деп милдеттеме алынды. Ошол 2008-жыл биз ошол факультеттик протоколду ратификациялагандан кийин уже биз ошол улуттук борборду түзүшкө милдеттеме алганбыз. Кыргыз Республикасынын кыйноолорго каршы күрөшүү улуттук борборунун алдын алып баруу бөлүмүнүн башчысы Камалдин Жапаров айткандай, Кыргызстанда көптөгөн эл аралык уюмдар менен иштешүүнүн натыйжасында демократиялык багыттагы көптөгөн өлкөлөрдө эле кыйноого каршы күрөшүү үчүн улуттук борбор түзүлгөн. Ошол жылдары бул борборду кайсы мамлекеттик органга баш ийдирүү жана кантип атоо маселеси жаралган. Түрдүү мисалдар менен кошо акыйкатчы омбудсмен институтуна байланыштыруу варианты да айтылган болчу. Жыйынтыгында эч ким баш ийбеген өзүнчө орган болуп түзүлүп, 2014-жылдан тарта кыйноолорго каршы күрөшүү улуттук борбору толук кандуу иштеп баштаган. Биздин улуттук борбордо 7 областта 7 өзүбүздүн өкүлүбүз бар, өкүлдөрүбүз бар. Ошол адамдын калктын санына жараша 2-ден 3-төн 1-ден ар бир областта өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар. Алар дагы ошол биздин мыйзам негизинде өз жумуштарын аткарышат. Биз мамлекеттик орган болуп эсептелебиз. Биз баш ийгени өзүбүздүн координациялык кеңешме бар. Ошого баш ийебиз, директорибизге баш ийет кызматкерлер. Бирок жылдык баяндаманы, биз жасаган жылдык баяндаманы жогорку кеңештин алдында биз отчетубузду беребиз. Кыйноого каршы улуттук борбор ачылганга чейин кыйноо фактылары боюнча арыздарды акыйкатчы омбудсмен кабыл алып, тиешелүү чараларды көрчү. Камалдин Жапаровдун айтымында азыр деле ошол акыйкатчылардан кыйноого каршы күрөшүү милдети алынган эмес. Эң негизги жумушубуз орусча айтканда preventive посещение деп коет, алдын алып баруу, эскертүү. Бардык жабык мекемелерде. Ошол эле Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайында, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын абактарында, ТИЗОлорунда, тергөө изоляторлорунда ошо алдын алып барып, ошонун ичинден жумуш жүргүзүү. Бүгүнкү күнгө 11 айга бизде азыр 759 ошого окшогон алдын алып баруу жүргүзүлдү. 859 900гө чукулдап калды. Алдын алып баруу иштери жүргүздү. Ошондой эле биздин алдын алып баруунун 3 түрү болот. Ал биринчиси чукул баруу, атайын барылат. Ал арыздын негизинде же болбосо бир маалыматтын негизинде биз мыйзамдын негизинде любой время суток деп коет да. Ар кандай каалаган убактарда биз тоскоолдуксуз кире алабыз да ошо жабык жайларга. Ошондойдон бизден атайын барылат. Ал маалыматтын негизинде, ошондой эле бир арыздын негизинде. Анан кийин жалпы текшерүү үчүн деп ал плановый болот, планга киргизилип туруп текшерилип барылат. Анан ошол биздин текшерүүнүн негизинде биз аларга рекомендацияда калтырып кетебиз. Ошонун аткарылышын текшергенге дагы бир өзүбүздүн укугубуз бар. Ушул 3 биздин түр менен ошо жабык жайларга кирип турабыз. Ал ички иштер органдарынын, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын, саламаттык сактоо министрлигинин, социалдык коргоо министрлигинин объектилерине, ошондой эле биздин ГКНБнын объектилерине, то есть ошонун жабык учреждениялардын бардыгына. Ошондой эле Министерство образования ушунун дагы объектилерин, билим берүү министрлигинин объектилерине да кирип турабыз. Жөнөкөй мен өзүмдүн памятиме карап туруп айтып коеюн, 2013-жылы 34 кылмыш иши козголгон кыйноо фактылары боюнча. Кыйноо около пытышын деп коет, ошол кыйноонун тегерегиндеги баягы өзүнүн жумушунан кыянаттык пайдаланган, ошол да кыйноонун тегерегинде болуп кетет. Ошондой болуп туруп 34 кылмыш иши козголгон. 2007-2008-жылы 54 кылмыш иши козголгон. Мен мындай память менен айтып берейин, может неме кылышым мүмкүн. Ал эми ошол биздин ушул факультеттин протоколго кирип, ушул улуттук борбор ачылгандан кийин
биздин көп кыйноо фактылары ички иштер органдарынын кызматкерлери менен жасалат. Ошолордун арасында терең жумуш жүргүзгөндүн натыйжасында, ошондой эле башкы прокуратура органдарынын кызматкерлери менен, биздин бейөкмөт уюмдарынын кызматкерлеринин, эл аралык уюмдардын кызматкерлеринин жумушунун натыйжасында бул кыйноо фактылары мындай жолго салынып, мындай бүтте болсо дагы баягы кыйнаган адамдар мындай сескенип калды десек болот да, айта алабыз да. Кыйноолорго каршы күрөшүү улуттук борборунун бөлүм башчысы Камалдин Жапаровдун айтымында кыйноо фактыларынын 80-85% ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан болоорун прокурорлорда, акыйкатчы институтунун кызматкерлери да тастыкташат. Кыйноо болгон фактыларды далилдөөдө улуттук борбордун кызматкерлери да бул долбоорго тартылып, форманын туура толтурулушун мыктылап үйрөнүп жаткан учуру. Камалдин Жапаровдун айтымында 2016-жылы укук коргоо жана ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан 9 кыйноо фактысы болгону далилденип, Стамбул протоколунун формасы толтурулган соң күнөөлүүлөргө кылмыш иши козголуп, азыр ушул улуттук борбордун кызматкерлеринин көзөмөлүндө турат. 2016-жылдын акырында декабрдын аяккы күндөрүндө, где-то 20-сынан кийин биздин Искөл областында бир факт болгон. Мен ал кыйноого кабылган кишинин атын жөнүн айтпай эле коеюн. Анын апасы бизге кайрылган. Ошол кайрылуунун негизинде биз ошол кармалып турган жерине барып, Стамбул протоколун толтуруп, ошол специалисттер менен, врачтар менен ошол факт боюнча кылмыш козголуп, азыр тергөө жүрүп жатат. Бирок узакка созулуп кетти. Ал тергөө жүрүп атат. Себеби деген дагы көп медициналык экспертизалар жүргүзүш керек экен. Азыр биз бирок ошол факт биздин кылмыш козголгон кыйноо боюнча 305 менен кылмыш жаза кодексинин ошол статьясы менен кылмыш козголуп, азыр биздин көзөмөлүбүздө турат. Экинчи фактыбыз бул Москва районунда болгон 26 март 2017-жылы. Кыйноого кабылган киши ошо кыйнап аткандыгына чыдабай экинчи этаждан ошол Москва ички иштер органынын зданиясынын экинчи этажына секирип кеткен. Анан кийин биз барып, ал киши менен жолугуп, ал жерде да Стамбул протоколу толтурулуп, бүт специалисттер чогулуп, прокуратура кызматкерлери келип, ошол боюнча дагы кылмыш козголгон. Ал эми бизде айтып коет 305 бир менен эмес, 305 баягы злоупотребление. То есть өзүнүн кыянаттык менен өзүнүн эмесин аткарган деген, кызматын аткарган деген бирине менен кылмыш козголуп, азыр тергелип жатат. Кыйноого каршы күрөшүү улуттук борборунун бөлүм башчысы Камалдин Жапаровдун айтымында кыйноо фактылары менен иш алып барууда мамлекеттин жабык мекемелеринде биринчилерден болуп, жаш балдарга жана аялдарга өзгөчө көңүл бурулат. Эми баардыгына эле көңүл бурабыз, бирок биздин өзгөчө көңүлүбүз ошо жаш балдар менен аялдарга көңүл бурабыз. Тилекке каршы азыр бизде бир гана аялдарды кармаган, жаш балдарды кармаган мекеме, бул экинчи, билесиңер, Степной айылында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 2 түзөтүү колониясы деп коет. Ал жерде жалаң эле аялдар кармалат. Бирок ал жерде эң жаман жери бизде Кыргызстанда бир гана аялдар үчүн абак болгондуктан биринчи соттолгондагы, экинчи соттолгондагы, жолусун жетинчи, то есть рецидивист болсо дагы бир жерде кармалып турат. Биз азыр ошол маселени көтөрүп туруп, ошол өзү негизи уголовно-исполнительный кодекс деп коет, жаза аткаруу кодексинин талабы боюнча биринчи соттолгон, экинчи соттолгон, үчүнчү соттолгон өз башка колония болот да. Колония общий режима, колония усиленный режима, строгий режим деп коет. Ушул андай жок да биздин аялдар үчүн. Биз азыр ушу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын алдына ушундай маселе көтөрүлүп атат. Жок дегенде ошол экинчи колониянын ичин локально кылып туруп тосуп, биринчи соттолгон рецидивистти баарын бөлүп тургула деп атабыз. Ошондой эле балдар үчүн биздин колония Вознесеновка айылында, Жайыл районунун, ал жерде да ушундай маселени көтөрүп атабыз. Балдар үчүн ал жанагы орусча айтканда терпимо, а бирок аялдар үчүн баягы элестетип көрүңүз, бирөөсү жөнөкөй кокустан кырсык болуп туруп кесилип кетип калат. Действительно немеси болот, кылмыш жасалган, бирок кокустан биринчи жолу соттолот. А бирок кээ бирлер рецидивисттер бар, уже көнүп калган ошолор баарды бир жерде кармалып атат да, бул ушул маселеси бар.
Камалдин Жапаровдун айтымында улуттук борбордук кылмышка шектелип кармалган жарандарды кармоо шарттары да кызыктырат. Айрым областтардагы ички иштер бөлүмдөрүндө тергөө изоляторлору жок. Кылмыш процессуалдык кодексинин талабы боюнча айыпкер болуп күнөөсү мойнуна коюлган жаран убактылуу кармоочу жайдан тергөө изоляторуна которулуш керек. Иш жүзүндө андай эмес. Атайын изоляторлор жок болгондуктан баардык кармалгандарды бир эле убактылуу кармоочу жайда кармаганга аргасыз. Ушул маселелердин чечилишин көзөмөлдөө улуттук борбордун милдеттерине кирет. Кыйноо, кордоо жана кемсинтүү фактыларын алдын алуу иш-чарасынын алкагында кыйноолорго каршы улуттук борбору өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги, сот органдары, укук коргоо жана ички иштер органдары менен тыгыз иш алып барылып жатканы маалым болду. Стамбул протоколунун Кыргызстандын ички иштер органдарынын укук коргоо жана саламаттыкты сактоо системасынын ишине киргизилиши жакшы натыйжа берип жаткандыгын адистер танбайт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин далилдөө медицинасы боюнча консультанты Бермет Бартабасованын айтымында Стамбул протоколунун Кыргызстанда жашап кетишинин кийинки кадамы болуп, бул кыйноо фактыларын далилдей турган формаларды автоматташтыруу маселеси. Вот эти трудности у нас идут в автоматизации, потому что заполнение формы, само тиражирование занимает очень много ресурсов и времени. Келечекте реформаларды биз автоматташтырышыбыз керек. Ошол формаларды тираждап көбөйтүү көп ресурстарды жана убакытты талап кылып жатат. Эгерде биз форманы автоматташтырып алсак, анда ресурстарыбызды да, убакытты да үнөмдөп калат элек. Бул ички кыйынчылыктар, сырткы кыйынчылыктарга мен бизге эч ким мыктылап жардам бербей жатканын айтат элем. Өкмөттүк уюмдар, мамлекеттик структурадагы бардык мекеме ишканалар, укук коргоо жана ички иштер системасындагылардын баары кол кабыш кылыш керек. Ар бир мекеме толтурулган форманы окуп алып, өз кызыкчылыктарын табышты. Мисалы, ички иштер министрлиги окуп алып, бул жакшы турбайбы деп айтып жатышат. Прокуратура кызматкерлери форманы көргөндө колдойбуз дешти. Соттор да кызыгып калышканын билдиришти. Анткени соттор дарыгерлерден үмүтүн үзүп, толук кандуу маалыматты күтпөй калгандыктарын айтышты. Бул Стамбул протоколунун негизинде толтурулган форма аркылуу өлкөдө коррупцияны жойсо болот. Анткени жазылган документтин 3 көчүрмөсү болот жана аны эч ким өзгөртө албайт. Андыктан бул форманын негизинде ар бир орган туура жана мыйзамдуу гана чечимдерди кабыл алат. Саламаттыкты сактоо министрлиги Стамбул протоколунун формасын иш жүзүндө киргизгени менен аны толук кандуу жашап кетишине мамлекет, андагы бардык күч органдар, укук коргоочу мекемелер, соттор, коомчулук жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү баарыбыз чогуу бирдикте аракет кылышыбыз керек. Шаги для эффективного внедрения. Жыл сайын 10 декабрь күнү эл аралык адам укугу белгиленет. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин дарыгерлери баш болуп кыйноолорго каршы түзүлгөн Стамбул протоколунун иштеп кетишин камсыздаш үчүн мамлекеттеги бардык органдар, өкмөттүк эмес уюмдар, коомчулук жана журналисттер өз күчүн, билимин жана мүмкүнчүлүктөрүн бириктирип, чогуу аракет кылса жакшы жыйынтыктар чыгат. Алтынай Арстанбекова, Азамат Жумадилов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.